приступ кармап жатат, оор иш кыла албай жатам. 2 ай мурунураак ошо мамашам катуу. Assalamu alaikum. Bizning fond dag'da bo'lsa o'z ishini tumatida ichki charani jaldan chiqqan shu taxminajiga yordam qilinsin uchun kelib o'tiramiz. Ijozatni muhtojlarim o'zining maqsadi. Sarvan жалпы кыргыз элим. Мен 2 ай мурун ошо полицияга туш болгом. Приступ кармап бөйрөктө. Азыркы тапта бөйрөктө ташымым 8-5 болуп атат. 2 ай стенд менен жашадым. Азыркы тапта стенд алынган. Стенд алынгандыктан приступ кармап жатат, оор иш кыла албай жатам. 2 ай мурунураак ошо мамашам катуу ошо менен алек болгом. Азыркы тапта эки ай стенд менен жүрдүм. Убактылуу эме кылыпчы. Анан стендимди ошо 2 айга гана туура болот экен. Стенд алдырдым азыркы тапта. Анан национальный госпиталда азыр дробит эткенге аппараты красный зонада болгондуктан частныйга барууга мамлекет болуп жатат. Частныйга барсам 10 миңден 15 миңге чейин деп атат. Максималдуу 10 миң деп атат. Плюс лечениям менен азыркы тапта кыйналып жатам, ошо бара албай же иштей албай, нагрузка болуп, кичине бир аз кыйналып турам. Ошого сиздерден жалпы барыңыздардан жардам сурайм. Колуңуздардан келишинче Аллах ыраазы чыгуу үчүн жардам берип коюңуздарды өтүнөм.